Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздердин каналымды көргөндөн абдан кубанычтамын. Бүгүнкү тема ушул Түндүк Корея элдик демократиялык республика согушка киришкени боюнча да. Акыркы маалыматтар боюнча чын эле ошол Орусиянын тарабына ошол Түндүк Корея аскерлери бул согуштун интернационалдуу болушуна, көп булуттуу болушуна алып келип жатат. Бул бир эле эки эле өлкөнүн согушу эмес. Буга Украина тараптан мисалы үчүн 50дөн ашык мамлекет катышса, Рамштайдын мисалы үчүн эгерде тизмесин карасак, Орусия тарапта бүгүнкү күнү ушу глобалдык түштүк деген түшүнүлгөн ошо өлкөлөрдүн консорциумуна катышып атат. Мунун ичинде Иран, Корея, Кытай, кайсы бир деңгээлде Индия деп эсептесе болот, бирок так айтса болбойт да. Жана ошо Африка мамлекеттери, Африканын мисалы үчүн ошо аябай кызуу баягы бүгүнкү күнү ушу Вагнер тобу чоң ролду ойногон мамлекеттери да катышып жатат. Албетте бул жерден да мисалы үчүн Зеленский айтты, президент, ошо Түндүк Корея өзүнүн аскерлерин Орусияга жиберип атат, Орусиянын тарабында согушуп жатат деп айтты. Мисалы үчүн ошол Украинанын армиясынын өкүлчүлүктөрү биз деген бир 6 офицерди өлтүрдүк дейт да, Түндүк Кореянын офицерин жардырдык дейт, дрон менен, ракеталар менен. Андан сырткары дагы карасак, эгерде негизи ошо андан да көп аскер келип жатат деп айтылууда. Аскерлердин саны өсүүдө. Ошо Түндүк Корея тарабынан ошо негизи көп жылдан бери, 50-жылдардан бери согушпаган, согушка тажрыйбасы жок Түндүк Корея желдеттери ошол согуш тажрыйбаны алганга келип атат. Мындан мурун дагы баягы снаряддарды сатышкан, жасашкан, өндүрүш беришкен Орусияга. Андан мурун дагы ракеталарды беришкен, баллистикалык ракеталарды, Хвасон дегендерди. Акырындап ушул саны көбөйүп атат деп айтылууда. Анан негизи ошо өзүнүн Украинанын армиясынын УАК күчтөрүндө ошо Корея согушчандардын издерин таптык дейт, табабыз дейт. Алардын чалгындоолору да аны айтып жатат. Анан жакында буряттык батальон деген түзүлөт дейт. Ошол буряттык батальондун ичинде негизи ошо Түндүк Кореялыктар болот деп айтып атышат да, алардын чалгындоо кызматтары. Ошол Украинадагы негизи Орусиянын кайсы бир объектке атайын ошол жардыруучу заттарды салган кампага сокку урганда, ошол тарапта 6 Түндүк Кореянын офицерлери ошо набыт болду деп айтып жатышат да, ошол Украинанын чалгындары. Андан сырткары негизи ошо Түштүк Кореянын дагы чалгындоо кызматы жана расмий өкүлчүлүктөрү айтып атат. Мисалы үчүн Түштүк Кореянын коргоо министри Ким Йон Хон айтып атат, негизи Түндүк Корея өзүнүн аскерлерин Украинага жибергени жатат дейт. Пландары бар дейт, пландары бизге белгилүү дейт. Анын аркасы менен дагы Түндүк Корея ошол Түштүк Корея менен биригүү жана биргелешүү, бир өлкөгө кайра кайрылуу пландарын четке какты. Эми андай пландар жок деп айткандай болушту. Ушундай сөздөрдөн кийин анан Донецктин астында дагы ошо кандайдыр бир Украина соккусунан кийин бир гана 6 офицер эмес, 20 Түндүк Кореянын аскер кызматкерлери да набыт болду деп ошол Түштүк Кореянын да аскер чалгындары өкүлчүлүктөрү айтууда. Негизи жакын бир көргөнсүңөр, ошо бир жыл боло элек болуш керек, Орусиянын президенти Кореяга барып, Кореянын лидери менен жолугушкан, бир нече сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн, бир нече баягы ушундай достук, кандайдыр бир кызматташтык боюнча, пландары боюнча бөлүшүшкөн коомчулук менен, дүйнө коомчулугу менен. Бирок ушул жаңылыкка мисалы үчүн евро биримдиктин тарабынан жаңылыктарды окусак, евро биримдик бизде ага эч кандай мындай жакшы далил жок деп жатат да. Далил чыга элек дейт. Ошону тастыктаганга даяр эмес, мисалы үчүн евро биримдиктин чалгындоо кызматтары. Ал эми мисалы үчүн буга чейин ошол Түндүк Кореянын атайын боеприпастары, ракеталары колдонулганы боюнча тастыктоолор болгон. Мисалы үчүн бул Бириккен Улуттар Уюму
ошо Украинага бир канча Орусиядан келген соккулардын арасынан ошо ракета соккон жерлерден сыныктарды табышкан, сыныктарды идентификациялаган. Идентификациялагандан кийин анан Хвасон 2 деген ушул ракеталарды тастыктаган урушун. Ушундай бир топ мындай бузууларды алып келген ушундай ракеталар колдонулат экен. Анан албетте эксперт дагы Федор Тертицкий деген серепчи, саясий серепчи, аскерий серепчи өзү айтып атат, баягы негизи ушундай баягы Пхеньян менен Москва жакындап атат. Пхеньян Москванын суранычы боюнча аскерлерди ушул Москвага, Украинанын фронтуна жибергенге даяр деп айтып атат. Негизи ушул нерсе болуп жаткандай азыр эле. Негизи ошо билесиңер, Түндүк Корея көп нерсе боюнча жардамын берип, баягы ар кандай өндүрүштүк долбоорлорду аткарып, мисалы үчүн Хамас үчүн Газадагы жер астындагы шаарчаны салып берип, туннелдерди казып, дагы баягы Орусия үчүн снаряддарды өндүрүп, аябай жакшы акчалуу болду. Дагы Орусиядан техникалык дагы кандайдыр бир ошо жардамын алып, өздүк өзөктүк куралын иштеп чыкты деп айтып атышат. Өзөктүк куралды жеткирүүчү ракеталардын бир нече түрүн жасады деп айтып жатышат. Ошондуктан бүгүнкү күнү Түндүк Корея бул деген мындай катал мамлекет, өзүнүн да күчү бир топ болуп жатат. Анан дагы ошол Түндүк Корея кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн дагы ички байлыгын көтөрдү деп атат ушул согуштардын айынан. Жана бүгүнкү күнү кандайдыр бир ошол регионалдык согушка даяр болушу да ыктымал. Андан сырткары Орусия менен Кытайдан дагы финансылык, каржылык жардам алганга мүмкүнчүлүгү пайда болду деп айтышат да. Анан ошого дагы сөзгө аралжы ошо Кытай алгачкы жолу, дагы алгачкы деле эмес, дагы катардагы бир чоң ушундай сыноолорду өткөрдү. Самолетторду көтөрүп, кемелерди көтөрүп, Тайвандын тегерегинде ошол аскерик баягы окуу иштерин жасадык деп айтышты, учение деп коет. Ошол баягы Тайваньды куурчап блокада кылмыш болду. Бул нерсе абдан албетте кооптотту Тайваньды. Америка Коштон Штаттарында баягы нервине дагы тийип атат да ушундай Кытай. Өзүнчө дагы өзүнүн баягы саясий маанилүүлүгүн, күчүн, кубатын көрсөтүп атат да ушинтип. Анан негизи бүгүнкү күнү ушундай глобалдык түштүктүн кандайдыр бир биримдиги түзүлүп атат десек жаңылышпайбыз. Ал биримдигинин ичинде ушул мамлекеттер, ошо негизи Кытай, негизи Африка, сар десек болот да, ошо Буркина Фасолор десек болот. Анын ичинде ошол Чад, Суданда десек болот. Анын ичинде ошо Түндүк Корея, Орусия, глобалдык түштүк кандайдыр бир эл аралык мейкиндикте Америка Коштон Штаттарында кандайдыр бир чоң атаандаштык түзөбүз деп атышат дагы. Атаандаштык түзүп туруп, мындан ары дүйнө жүзү боюнча бир гана Америка Коштон Штаттары эмес, бир нече өлкө кандайдыр бир өзүнүн саясий оюн, пикирин, саясий сөзүн ортого кое алат деген ушундай ниетте да булар. Эми бул негизи боло турган нерсе, албетте Америка Коштон Штаттары өзүнүн кандайдыр бир таң калыштуу абалын көрсөтүүдө. Глобалдык түштүктүн биргелештирилген медиа ошо күчтөрүнө туруштук бере алышкан жок. Интернет аркылуу ошо глобалдык түштүк батыш өлкөлөрүнүн баягы ички дискуссиясын, ички пикирлерин буруп салды, жаштарынын өзгөчө. Жана кандайдыр бир жеңиштерге жетишип атат. Америка Коштон Штаттарынын болсо бийликтери, элиталары бир аз кичине мындай солгундап калгандай болуп атат да. Мурункудай тарс, мурункудай баягы агрессивдүү эмес, мындай кандай солгундап, кичине көп нерселерге, көп саясий ушундай окуяларга өзүнүн жообун кечиктирип айтып атат да. Ушул нерсе байкалып жатат дүйнө жүзүндө. Ошол албетте дүйнө ушундай дүрбөлөң болгондо биздей өлкөлөргө чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат. Эгерде бизде түзмө-түз согуш болбой тынчтык болсо, анда аркасынан экономикалык өнүгүү гана болот. Ошондуктан бизнести жазыш керек болот, бизнес жасаш керек болот, бизнес пландарды жазууга үйрөнүш керек болот. Аны эске алып, мен сиздерге ошо видео курсту түзүп бердим. Ошо QR менен кириңиздер, же видео астындагы шилтеме бар, сүрөттөмөсүндө шилтеме менен кириңиздер. Анан аякка катталсаңар, сиздерге 2-3 күндүн ичинде кат келет. Катта анан эмне кылыш керек экенин түшүндүрүп берилет. Андай эмесе, эгерде каналды колдойм деген ниетиңиздер болсо, колдоп коюңуздар. Анткени канал негизи эгерде кошумча колдолсо жаман эмес болот, бирок бул таза өз ыктыярыңар. Анткени жакса колдогула, жакпаса колдогула дегендей. Андай эмесе, ошо комментарийлерди жазгыла, эмне деп ойлойсуңар, эмне болуп атат дүйнө жүзү,
кайка баратабыз дегендей. Анан кийинки видеолордон көрүшкөнчө.